Ассаламу алейкум, кандайсыздар? Бизге тааныш дайыма айтылып келет. Азыр кеңири колдонуп келатабыз. Самооценка, адам өзүнө өзү баа берүү, өздүк баа берүү. Мунун эки түрү болот экен самооценканын. Ички духовный жактан ички самооценка жана сырткы. Көпчүлүк учурда баягы азыр адамдар сырткы самооценкасы өзүнө баа бергенин айтып кетейин. Мисал кылып, азыр акчасы баары жогу деле жана айфонду көтөрүп жүрүшөт. Баягы мисалы уялат, арзан телефон көтөргөндөн айфонду сатып алып атышат. Айфон көтөрүп атышат. Что мен көтөргөн телефонум баягы кымбат телефон деп баягы самооценкасын көтөрүш үчүн да бул дагы мындай телефонду уялбай алып чыгып мындай сүйлөшө алам, уялбай алып чыгып көрсөтө алам. Бул дагы бир баягы тышкы самооценкага кирет да. Бул деле жакшы. А бирок негизи адам духовный жактан, руханий жактан самооценкасы күчтүү болуш керек экен да. Ички самооценкабыз күчтүү болуш керек. Ошондо биз любой нерсеге мындай туруштук бере алат экенбиз да. Мисалга айта кетейин. Бир кыз ажырашып кетти бир баласы менен. Ал жакшы кыз болгону турмушу болбой калды. Анан ошол кыз өзүнө ой салышы мүмкүн ичинен. Мен ажырашып кеттим, болду, бүттү. Мени ким алмак эле, балам менен ким алат? Же болбосо бир бойдок бала менен таанышып, сүйлөшүп калса дагы баягы өзүн кемсинтет да, жок менин балдарым бар. Мисалы бойдок бала алам, жок мен үйлөнө элек мурда турмуш көрбөгөн бала, мен сени алам десе дагы самооценкасын ылдый коет да кыз. Менин балам бар. Мен эмне дейт, туугандар эмне дейт, дагы эле баягы эле тема, эл эмне дейт, туугандар эмне дейт деп баягы балким ошол бала жакшы баладыр, балким баягы бир бактысын баягы колунан чыгарып аткандыр. Ошондой учурлар болот экен да. А негизи эле адам, тирүү адам, инсан кымбат да баарынан. Бирок ошентип өзүбүздү кээде баягы самооценкабызды түшүрөт экенбиз да. Ошон үчүн духовный жактан биз күчтүү болгондо бизди эч ким сындыра албайт экен.